Türmödөгү адамдар Юсуф алейхиссалату вассаламдын жакшы экенин билди. Каяктан? Уламалар ушул жерден айтат, жакшы адам болуш үчүн сенин атаңды өлтүрүп душмандык кылса дагы сен энеңди берип сунуштап ага жакшылык кылды. Бул чындап эле энеңди апарып бер деген маана эмес бул. Юсуф алейхиссалату вассаламды зынданга салууну каалап, зынданга салышканда кирди, аны менен бирге түрмөгө, зынданга эки жигит. Айтты экөөнүн бирөөсү, мен түш көрдүм, өзүмдү сыгып жаткан экем арак. Арак жасап жаткан экем. Экинчиси айтты, мен өзүмдү көрдүм, үстүмө нан, башымдын үстүнө нан көтөрүп алыпмын, андан куштар жеп жатыптыр. Айтып берчи түшүбүздүн тавилини, албетте биз сени ойлоп жатабыз, жакшылык кылуучулардан деп. Юсуф алейхиссалату вассаламга Аллахтын өкүмүнү бузуу сунушталды да. Сен Аллахтын өкүмүнү бузгунуң, ошондо жер бетинде сага жыргалчылык болот депчи. Сулуу аялың болот, жыргал болот, байлыгың болот деп Алланын өкүмүнү бузууну сунуштаганда Юсуф алейхиссаламдын жообу ушул болду. Алланын өкүмүн бузуп жер үстүндө жыргап жүргөндөн көрө мен түрмөдө олтуруп Алланын өкүмүн бузбаганым жакшы деп түрмөнү тандады. Мына ошондо алар эмне кылды? Аялынын сыры ачылып кетпеши үчүн не кылды? Аялынын бузукулугуну жашырышы үчүн Юсуф алейхиссаламды бир канча убакытка түрмөгө киргизип турууну каалады. Юсуф алейхиссалам түрмөгө кирсе, дагы эки бала отуруптур да. Ошол түрмөдөгү эки бала бул Мисир шаарынын чоң падышасынын кызматчылары эле. Бул Мисирдин Азези деп коет. Бизче айтканда губернатор боло турган болсо, ошол Мисирдин губернаторунун кызматчысы эле Юсуф алейхиссалам. Ошонун үйүнөн барып түрмөгө түшүп калды. Ал эми экөөсү чоң падышанын кызматчысы болгон экен, ал экөө да түрмөгө түшүп калды. Түрмөдө эки түрдүү адам отурат. Бирөөсү Алланын өкүмүн сакташ үчүн түшүп калды Юсуф алейхиссалам. Экөөсү Алланын өкүмүн бузам деп түшүп калды да. Ошол экөөсүнүн бирөөсү чоң падышага, Мисирдин падышасына тамак берүүчү, не деп коет, ашпозчусу экен. Экинчиси ичимдик даярдап берүүчүсү экен да. Ошондо не кылат? Тамак берүүчүсү падышаны уулап өлтүргөнү жатыптыр деп сөз айтып барат дагы, аны каматат. Падыша ойлоп ушул суу берип жүргөндөн дагы ошондой болсо керек деп ал дагы камалат да. Ошондо не болду? Бул экөөсү дагы түрмөгө түшүп калды. Зынданда чогуу болуп калды. Юсуф алейхиссалату вассалам Алланын өкүмүн сакташ үчүн, ал экөөсү Алланын өкүмүн бузуш үчүн. Ошол үчүн кимдин тагдырында кыйынчылык бар болсо, ал келет. Ал жакшы адам болсун, ал жаман адам болсун, айырмасы жок да. Аллах тагдырына кыйынчылык жаздыбы, сен жакшы болсоң деле келет, жаман амал кылсаң деле келет. Ал келе турган нерсе. Ошондуктан эмне кылды? Юсуф алейхиссалату вассалам жакшы адам эле. Эң жогорку деңгээлдеги таква, кулк мүнөз эң жогорку деңгээлде эле. Бирок таквалык кылгандыгы үчүн эмне кылды? Башкалардын айтканын бузбай, шариятты бузбай койгондугу үчүн түрмөгө түшүп калды. Ал эми экөөсү эмне кылды? Дүйнөгө кызыккандыгы үчүн түшүп калды да. Дүйнөдө көбүнчө адамдарга келген кыйынчылык дүйнөгө болгон кызыгуудан болуп саналат. Адам эмне үчүн кылмыш кылат? Себеби жер бетиндеги нерселерге кызыгат. Байлыкка, бийликке кызыккандыктан туура эмес ишке барат дагы, натыйжада жазасын алат. Бирөөсү байлыкка кызыгат, элди алдайт, акысын алдайт. Күчү жетсе урат, күчү жетпесе алдайт. Болбосо уурлук кылат. Түрдүү жол менен элдердин акысын алыш керек болот. Эмне үчүн? Жер бетин ойлогон адам жердин бетиндеги нерселердин бардыгы меники болсо экен деп ойлойт. Себеби адамдын көзү тойбойт да. Жашоого жете турган нерсеси бар. Ашыгы менен жетет, бирок дагы деле анын көзү тойбойт да.
Dünyadagi eng bay adam dagы күндө 12 saat иштейт экен да. Элестетиң, dünyadagi eng bay адамдын байлыгыны биз аны элестете да албайбыз, ал канча байлык экенинчи. Бирок ошол адам күндө 12 saat иштейт экен, ачка кала тургандайчы. Өзү негизи 8 эле саат иштеш керек адам. Андан көп иштесе ден соолугуна зыян. А бирок ал адам не кылат? 12 saat иштейт экен. Ошол үчүн дүйнөнү, жер бетини каалаган адам, жердин жыргалчылыгын каалаган адам не кылат? Адал жолу менен жетпей, арам жолго кол сунуп баштайт да. Ошол үчүн эмне кылды? Бул экөөсү түрмөгө түшүп калды. Акыйкатта тамак берүүчүсү уулаймын деп ойлогон эле. Бирок суу берүүчүсү андай ою жок, эч нерсеси кабары жок эле. Билиңиз, сиз туура болсоңуз, акыйкатта болсоңуз, зулум кылбасаңыз, сизге жала жабылса Юсуф алейхисаламдай, же берги суу бере турган адамдай кыйынчылык келсе, анын артынан кайра иззат менен көтөрүлөт экен да. Андан ал экөөсү эмне кылды? Юсуф алейхиссалату вассаламга түштөрүн айтып баштады. Эмне үчүн Юсуф алейхисаламга түштөрүн айтып баштады? Себеби Юсуф алейхисалам менен сүйлөшүп отуруп, Юсуф алейхиссалату вассаламдын өтө жакшы адам экенин байкаштылар да. Юсуф алейхисалам түштү жоруп бере тургандыгын айтканда, ал экөөсү түшүнү мынтип айтып берди. Түшүнүн узун, кененирээк түш көргөн. Бирөөсү бир бакта аябай соонун келиши өскөн жүзүмдүн астында экенмин. Жүзүмдүн 3 шагы бар. 3 шагынын ар биринде бирден шиңгил жүзүм бар экен. Аларды үзгөн мезгилде кокустан падышанын суу ичкен идиши колумда болуп калып, ошону сыгып падышага бердим деди. Анан падыша аны ичти деди. Ушуну кыскача кылып мынтип айтылды: мен арак сыгып жатыпмын деп айтты да. Ал эми экинчиси баягы тамак биширип берген айтты: мен үстүмө 3 себет көтөрүп алыпмын. Анын ичинде тамак, нандар бар экен. Андан куштар келип жеп кетип жатыптыр деди. Мына ушуну ал мынтип айтып берген. Айтты экинчиси: мен түшүмдө өзүмдү көрдүм. Башымдын үстүнө нан көтөрүп алган экенмин, андан куштар жеп жатыптыр депчи. Мына ушул жерде эмне кылды? Юсуф алейхиссалату вассаламга бул экөөсү түшүн айтып бергенде бир сөздү айтты да: бизге кабарлачы, ушул түшүбүздүн жоорулушуну албетте сен жакшылык кылуучулардансың деп айтты да. Түрмөдөгү адамдар Юсуф алейхиссалату вассаламдын жакшы экенин билди. Каяктан? Юсуф алейхиссалату вассалам түшкөн убакытта түрмөгө аларга жакшылык кылып баштады да. Кыжаалат болуп кайгырган жок. Алар кыжаалат болуп олтурганда Юсуф алейхиссалам сурады: "Неге кыжаалатсыңар?" депчи. "Эмне болду?" депчи. Юсуф алейхиссалам өзү сурап түшкөн эле, кыжаалат болбойт эле да. Алла сактасын, Юсуф алейхиссалам Зулайха менен жаман ишке барып алганда кыжаалат болот эле да. Түрмөгө түшкөндө кыжаалат болбойт. Эмне үчүн? Күнөө кылган жок да. Сиз күнөө кылсаңыз кыжаалат болуңуз, күнөө кылбасаңыз кыжаалат болбоңуз. Макул элдер эмне деген болсун, адамдар эмне кылып сөз кылган болсун, Юсуф алейхиссаламга окшош. Бирок сиз Алланын алдында ак болсоңуз, анда кыжаалат болбоңуз. Эмне үчүн? Аллахтын жардамы сизге сөзсүз келет. Мына ошондо Юсуф алейхиссалату вассалам аларга жакшылык кылып, өтө ахлагы, анан кыймыл аракети өтө жакшы болгондуктан сен жакшы адам экенсиң деп айтты. Уламалар ушул жерден айтат: жакшы адам болуш үчүн 2 сыфат керек экен. Биринчиси, инсандын жүрөгүнөн башкаларга жакшылык каалаш керек экен. Эч качан жамандык, кыянат болбош керек экен. Ар бир адамга жакшылык каалаш керек экен. Ал сизге жамандык каалап турган күндө дагы жакшылык каалашыңыз керек экен да. Ал ката кылып турган күндө дагы жакшылык каалашыңыз керек экен. Мына ошол адамды жакшылык кылуучу дейт экен да. Бул биринчиси, инсандын жүрөгүнөн ар бир инсанга жакшылык каалаш керек экен да. Сенин атаңды өлтүрүп душмандык кылса дагы сен энеңди берип сунуштап ага жакшылык кылды. Бул чындап эле энеңди апарып бер деген маани эмес бул. Ал адамга жакшылык кылгының, анын жамандыгын кечиргениң деген маани. Ушун не кылып атат? Юсуф алейхиссалату вассаламдын окуясына не кылып атат? Билинип атат. Пайгамбар алейхиссаламдын окуясы ушундай эле да. Бир жолу бир мечитте отурса, бир динден түшүнүгү жок адам эшиктен кирди дагы мечитке заара кылып салды. Мечитке заара кылып салган убакытта сахабалар бир аз ойлонуп: "Ой, токтот" деп баштаганда Пайгамбар салам тийишпегиле, жоңкойгула деди. Даарат сындырып бүттү. Ишини бүтүргөндөн кийин Пайгамбар алейхиссалату вассалам акырын чакырып айтты: "Бул жер мечит болот. Бул жерге мындай иш кылса анча болбой калат. Биз зикир кылабыз, ибадат кылабыз. Бул жакта биз сыйынабыз.
dedi da. Аяк адам сүйүнгөн бойдон кетти. Мен мындай жакшы адамды көргөн эмесмин. Мен ушундай жаман иш кылсам дагы мага тили менен катуу сөз сүйлөгөн жок. Мага жакшылык кылып жатат депчи. Биз ушундай адам болушубуз керек. Бизге жамандык кылган адамдар бизден жакшылык гана күтүш керек да. Тилибизден дагы, колубуздан дагы жакшылык гана күтүш керек экен да. Ошол үчүн эмне кылды? Бир жолу пайгамбар алейхиссалату вассалам сафарда эс алып жатса, сахабалар арактардын түбүнө чаркап кетип эс алып аткан. Bir Arabi gelip Peygamber aleyhisselam kılıçını alıp korkutup attı Peygamber sallallahu. Meni senden kim saktap kalat depçi. Peygamber aleyhisselam Allah saktayt degende korkup ketip kolundan kılıç düşüp ketti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni kim saktayt dedi. Siz jakşı adamsınız o dedi. Peygamber sallallahu üç koy geçirip jügördü ketip kaldı. Müşriklerge barıp aytıp atat. Men dünyadagi eng jakşı adamdın aldından keldim. Anday adam jok başka depçi. Düşmandık kılgan adamga jakşılık sunuştap atatdı. Mına uşul insandı muhsin eng jakşılık kıluvçu dep aytat eken da. Mına oşonda ne kıldı? Yusuf aleyhisselam alarga jakşı mamile kılıp, alarga жүрөгүнөн jakşılık kaalap, tilinin jumşak bolgondugundan baykaştı. Bul adam bizge jakşılık kılat dep, andan түшүн aytıp berişti da. Oşonduktan bul okuyany uşul жерден biz түшүнүшүбүz керек экен. Biz кайда болбойлу адамдарга jakşılık жеткизели. Макул siz bazardasız adamlarga jakşılık жеткизиңиz. Макул siz mazardasız adamlarga jakşılık жеткизиңiz. Макул siz başka жердесиz. Allah saktасın. Zından türme bolup kalsa dagın oşol жердегилерге jakşılık жеткизүү менен гана элек болушубуз керек экен. Демек мусулман пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жана пайгамбарларды ээрчиген инсандар кайсыл жерде болбосун jakşılık тарката турган инсан болот экен. Ниет кылабыз иншалла. Андан кийин бул жерде түш туурасында келип калды. Түш адамдарда 3 түрдүү болот. Bir түрдүү түштү адам көрөт, күндүз ойлоп жүргөн нерсесин түндө көрөт. Бул түш жорулбайт. Ne üçünse adam keçke oylana vergендиктен ошо нерсени түндө көрөт. Бул түштү жооруп, бул түштүн түшүндүрмөсүн мындай деп айтылынбайт. Ал күндүз ойлоп жүргөн экен, ошону түндө улантыпсыз деген маани. Экинчи түш бар. Бул баягы ал басты, дагы бир нерсе болду, шайтан болду, анан тодон учуп кетти деген жаман түштөр. Кара басты, өлгөндөрдү көрдүң. Бул жаман түштөр да жорулбайт. Бул жаман түш көрүп калсаңыз, кайсыл жакты карап жатсаңыз, сол жагыңызга оодап түкүрөсө экинчи жагыңызга жатып аласыз. Түп деп коюп 3 жолу, оң жагыңызга карап экинчи жагына оодап жатып аласыз. Анын колунан эч нерсе келбейт. Ал түштү бирөөгө айтпайт. Анан мен түндө авария болупмун деп айтып жүрбөңүз. Мен түштөн анан кийин тодон учуп кетипмин, анан мени кара басып калды, ал басып калды, мени басты, жаман басты деп жүрбөңүздөр. Айтылбайт алчы. Үчүнчү түрдүү түш бар. Ошол түш Аллах Тааладан келген сүйүнүч кабарлар болуп турат. Мына ушул түштөр жорулат да. Ушул түштөр чыныгы түш болуп турат. Бул түштөрдүн дагы туура жана ката экендиги адамдын такыбалыгына жараша дагы бөлүнөт да. Кайсыл адам канчалык такыба болсо, анын такыбалыгын сөнөн түшү ошончолук чынга жакын болуп, Аллах Таала келечектеги бир сүйүнүчтөрдү берип турат. Ошондуктан көрүнгөн адам түш көргөндө эле корко бербеш керек. Бир түш көрүп алсачы. Балки түштү көргөн болсо, түштү жоруялай турган адамга айтыш керек. Түшүнбөй турган түштүн маселесин адамга айтсаңыз болбой калат. Себеп түштү кантип жоруп койсо, ошондой болуп калат деген сөздөр бар да алымдардачы. Ошондуктан Аллах баарыбызды мына ушундай таква инсандардан кылган болсун.